Бейиш нуру. Капырлар эмне үчүн түөлүк тозокто калышат? Алла мээримдүү ырайымдуу болсо, эмне үчүн түөлүк тозокко салат капырларды? Жообу оңой эле. Капырдын кылган кылмышы күнөөсү чексиз болгондугу үчүн, ошол күнөө кылмыш үчүн берилген жаза да чексиз болот. Мисал менен түшүнгөнгө аракет кылалы. Мисалы, бир киши шаардын ар кайсы жерлерине жардыргыч заттарды коюп чыкты дейли. Кийин ал шаардын четине барып туруп, бир баскычты басып, бүтүндөй шаарды жардырып салды. Эми ушул кишини тутуп соттоп жаткан кезде, мен болгону бир кичинекей эле баскычты бастым да, эмне үчүн мага мынчалык чоң жаза берип жатасыңар десе туура болобу? Албетте, ал кишиге ооба сен болгону кичинекей баскычты бастың. Бирок бул аракетиң чоң терс натыйжаны алып келди. Жазаң кылган ишиңдин кичинекейлигине карап эмес, анын натыйжасынын чоңдугуна, ооругуна карап аныкталат деп айтылат. Дал ушул мисалдагы сыяктуу капырларда сыртынан карасаң, эки эле ооз сөздү айтышат. Бирок анын натыйжасы жогорудагы жардыруудан да оор болуп жатат. Ооба, эки эле сөз. Ал кайсы сөз болушу мүмкүн? Мисалы, кээ бирлери Кудай сактасын, Аллах жок, же болбосо Аллахка ишенбейм деп айтышат. Ал адам бул сөзү менен өтө чоң кылмыш, күнөө кылган болот. Кандайча? Келиңиздер кененирээк токтолуп көрөлү. Бир адам Аллах жок, Аллахка ишенбейм деп айтуу менен биздин бул ааламга жаратылуубуздун максатын, милдетин, сырын, акылмандуулугун көрүп түшүнүп турса да четке каккан болот. Алла баарыбызга өзүн тааныта турган акыл, аң сезим, логика, туюм берген. Бул куралдарды аны таанууга жумшабастан, тескери жолдорго жумшаган капырлар албетте жазасын алышат. Мен жашыруун бир казына элем. Билинүүнү кааладым, ааламды жараттым деп айтат Алла бир кутси хадисте. Чынында бул ааламга жакшылап көз чаптырып карай турган болсок, акыл ордунда болгон адам Аллахтын чеберчилигин, акылмандуулугун көрөт. Бул аалам өзүнүн таң калыштуу кубулуштары менен, тартиптүүлүгү, тактыгы менен Аллахты көрсөтүп далилдеп турат. Аллахтын ысым-сыпаттарын чагылдырып турат. Демек капырлар Аллахты четке кагуу менен Аллахтын бул ааламда чагылып көрүнгөн бүткүл ысым-сыпаттарында четке кагууда. Ааламда канча жаратык болсо, ошолордун санынчалык деңгээлде Аллахты четке кагууда. Аллах Халик деген ысмы менен аны жаратып жатат. Мухи деген ысмы менен жашоо берүүдө. Раззак деген ысмы менен ырыскы берүүдө. Мун'им деген ысмы менен неематтарды ыроолоодо. Рахим деген ысмы менен ырайымдуулук кылса, Карим деген ысмы менен икрам кылып, сый тартуулоодо. Ал капыр болсо эки сөз менен Аллахтын ушул сыяктуу миң бир ысмын четке кагып салууда, чоң кылмыш кылууда. Бул ааламдагы жаратыктардын баарысы милдети бар жана ушул милдети аркылуу Аллахка баш ийген маанилүү кызматчы өкмүндө. Бирок капырдын көз карашы боюнча бул макулуктар пайдасыз, керексиз, жөн эле жаратылып калган эркин, эч бир мааниси болбогон бир жаратыктар. Мисалы, күн өрттөнүп учуп жүргөн топ сыяктуу көрүнөт аларга. Аллахтын кудуреттүү калеми сыяктуу болгон атомдор болсо, кокусунан же өзүнөн өзү пайда боло калган бир куулуш өңдүү көрүнөт аларга. Мынакей, капырлар натыйжада бүткүл жаратыктарды, барлыктарды керексиз, милдетсиз, маанисиз элестетүү менен ушундай чоң бир кылмыш кылып жатат, аны элестетүү кыйын. Бүткүл макулуктар Аллахты зикир кылып эскерүүдө. Мисалы, чымчыктар сайрап Аллахты зикир кылат. Кооз үні менен Аллахтын чебер, кооз көрүнүш берүүчү деген жана башка ушул сыяктуу ысымдарын чагылдырып турат. Ал эми Аллахка жакын адам болсо, ибадаты менен кулчулук милдетин аткарат. Капыр болсо, жогорудагы эки сөздү айтуу менен булардын ибадаттарын, зикирлерин айыптап, Аллахты далилдеген барлыктардын укугун тепсөөдө. Демек, четке кагылган, укугу тепселген, жалганга чыгарылган бүткүл макулуктардын санын билүү мүмкүн эмес. Чексиз чынында. Демек, жасалган кылмыш да, күнөө да чексиз. Чексиз кылмыштын, күнөөнүн жазасы да чексиз болот. Жогорудагы укугу тепселген барлыктардын укугун капырлардан алууда Аллахтын адилеттүүлүгү, акылмандуулугу ырайымы.
капырлардын кылган чексиз руханий кылмыштарын кечирип жиберүү жогорудагы укугу тепселген макулуктардын акысына кирүү болуп саналат. Аллахтын адилеттүү деген ысымына терс келет. Мындан сырткары бул дүйнөнү карасаң өтө көп адилетсиздиктер, зулумдуктар болуп келген, учурда да уланууда. Зулумдук кылып, адилетсиздик кылган адамдар болсо жазасын албай кайра эле жыргап жашап жүрүшкөндөй. Эгер түбөлүк тозок болбогондо бул залымдар жазасын албай калышмак. Натыйжада жапа чеккендердин акысы алынбай калмак. 19-кылымдын аягында 20-кылымдын башында Африкадагы Конго өлкөсүн Бельгиянын королу 2 Леопольд басып алат. Конго өлкөсүндө гевеи деп аталган дарактан каучук өндүрүлчү. Акчаны жакшы көргөн Леопольд ач көздүк менен каучукту өндүрө баштайт. Конгонун эли Бельгияга кул болуп иштеп берет. Леопольд өндүрүштү дагы да арттырыш үчүн ушундай ыкма ойлоп табат. Эгер кимде-ким каучукту белгиленген нормадагыдай чогулта албаса, колу кесилсин деген мыйзам чыгарат. Натыйжада нормативке жетпегендердин колун дароо кыркып сала башташат. Муну менен ок дарыларында үнөмдөп калышат. Себеби атып ок кетиргенден көрө кол кыркуу бекерге турат да. Бул мезгилдери Конгонун калкынын саны 15%га кыскарып кетет. Ушул жерде баса белгилей турган дагы бир маселе бар. Каучукту чогулткандар көбүнесе 8 жаштан 14 жашка чейинки балдар, кыздар эле. Ооба, бул сүрөттө сиз көрүп турган периште сыяктуу болгон, күнөөсүз али жашоосу башта элек болгон ушул балдар. Бельгиялыктар ушул периштелердин колдорун аябысыз кесишкен. Бир эмес, эки эмес, миңдеген, миллиондогон балдар, адамдар. Сиздин да ушундай балдарыңыз же ини карындаштарыңыз болсо керек. Кийин Леопольд өмүрүнүн аягында Конгону Бельгияга сатып жиберет. Өлөөрдөн алдын ал кылган кылмыштары үчүн кыпындайда өкүнбөгөндүгүн айтат. Бул жүрөктү түшүрчү окуя, чынында туурабы? Бул дүйнөдөгү кайсы жаза Леопольдко толук жаза бере алат? Эч кайсы. Акылга келген кайсы жазанын түрлөрүн бербейли, баары бир Леопольд кылган кылмышынын жазасына тең келмек эмес. Албетте, мындайлардын жазасын Аллах гана түбөлүк тозок аркылуу бере алат. Демек, капырларга бериле турган түбөлүк тозок бул адилеттүүлүктүн талабы. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.